Бул мен көтөрө турган маселе бул мыйзамга тиешелүү болбосо мен кечирим сурайм, бирок өтө чоң көйгөй маселе. Ашырбек мырза, сиз да угуп койсоңуз. Суроо, мына сууга тиешелүү жетекчилер отурасыздар. Шаардык кеңештин токтому айылдык аймакка юридикалык баага эеби? Тугураевич, бу жерде юристтер жооп бере берсе, меники сельский хозяйство институтка мен жооп бере албайм. А бирок жана сельстрой ошол жанагы ички сууларды, ошо жана сельстрой питьевой сууларды ошолор боюнча эме кылмакта жооп бере алат. Бул жөнөкөй эле суроо да. Кыргызстандын мыйзамы Өзбекстанга юридикалык ээ кылбайт да, ошол мааниде айттым. Мен айтайын дегеним, Ош шаардык суу чарбасы жакында февралдын башында Ош шаардык кеңешинин токтомун чыгарып, МАД айыл өкмөтүнө келип, таза сууга тариф көтөрүлдү. Bundan ары мына жогорултулган баада төлөйсүңөр деп токтомду келип айыл өкмөткө көрсөтүп, айылдык кеңештин депутаттарын топтоп, элди топтоп көрсөтүп, ошондой кылып кетти да. Мен айтканым, ушул МАД айыл өкмөтүнүн таза суусу Ош шаарынын бир бөлүгүн камсыздайт да. Андан кийин кандай бул көрүнүш? Бул акмакчылык го. Ошого баягы суу дегениңиздерге ушул суроону берип атам да. Тыныштык Ибраимович, бу жерде таза суу госстройдо, бирок биздин мында оюбуз боюнча туура эмес болуш керек да. Бул өкмөттүн өкүлдөрү деле билиш керек эле да эми. Тыныштык Ибраимович, сиз айткан маселенин маңызын түшүндүк. Биз териштирелик, бирок сиз айткандай шаардын чечими шаардын территориясында күчүү болуш керек да. Туура айттыңыздар. Ошондуктан сураныч, мен азыр башкы прокурорго дагы катты жиберем. Мага айылдык кеңештин депутаттары кайрылды. Ушуну Ашырбек мырза көңүлгө алсаңыз, себеби Ош шаардык суу чарбанын орун басары Талай Кошоев деген келип, азыр сууңарды кыркабыз деп элди тополоң кылып кетип атат да. Ошого элдер мага кайрылып атат, нааразы болупчу. Биринчиден жергиликтүү элди суу менен, таза суу менен камсыз кылып, анан алып кетиш керек. Ал суулар эмнеге кетип атат? Ошол жерде жеке мойкалар, Кытайлар ачкан бир заводдор, ошолорго бүт кетип атат, а элди таза суу менен камсыз кыла албай атабыз. Буга чейин дагы мен 2-3 жолу айткан элем. Ошого сураныч, көңүл буруп, анан соттун чечими бар экен, анын мыйзамдуулугун карап көрүңүздөр, сураныч.